Социалдык экономикасынын өнүгүүсүн 2025-жылдын январь-сентябрь айларында ийгиликтөө тууралуу маалымат берилип, Айтматов райондук мамлекеттик администрациянын коллегиясынын курамы чечим кылат. Биринчи, Айтматов районунун социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн 2025 январь-сентябрь айларынын жыйынтыгы тууралуу маалымат эске алынсын. Экинчи, райондук социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн 2025 9 айынын жыйынтыгында кемчиликтерди жоюунун үстүндө төмөндөгү иштерди аткаруу жагы колго алынсын. Айыл өкмөт башчылары 2025-жылдын 30-ноябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынын мөөнөтүнөн мурда шайлоосуна аймактык шайлоо комиссиясы менен биргеликте уюштуруу иштерин аткарсын. Кыргыз Республикасынын президентинин 2025-жылдын 22-сентябрында номер 270 сандуу кезектеги 4-элдик курултайды өткөрүү жөнүндө жарлыгын аткарууга алынсын жана бардык уюштуруу иштери жүргүзүлсүн. Өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун ата мекендик буудай дааны менен камсыз кылуу максатында Айтматов районуна 2025-жылдын түшүмүнө берилген 570 га буудай аянты айыл өкмөттөр боюнча пландарга 5070 буудай аянты айыл өкмөттөр тарабынан планга себилсин. Курулуш иштери толук бүткөн курулуш объектилерин кабыл алуу, бот иштери жүргүзүлсүн. Инвестиция тартуу багытында ишкерлерге ыңгайлуу шарттар түзүү менен жаңы өнөр жай ишканаларын куруу багытында иш алып барылсын. Салык төлөмдөрү боюнча берилген план тапшырманы толук аткаруу максатында тиешелүү кызматтар менен биргеликте иштер жүргүзүлсүн. Социалдык объектилерди толугу менен камсыздандыруу багытында тиешелүү иштер жүргүзүлсүн. Турак жайды өктөн жана табигый ысыктарга милдеттүү камсыздандыруу жана Кыргыз Республикасынын мыйзамын аткаруу максатында халк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, турак жайларды камсыздандырууга көмөк көрсөтүлсүн. Жугуштуу ылаңдардын таркалуусун жана фермерлердин мал жандыктарынын коопсуздугун камсыздоо максатында айыл аймактардын өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактардан тышкары жерлерде эси жок жолдун мышыктарды жана жапайы жырткыч жөө карышкаларды атып жок кылуу максатында иш-чара аткарууга алынсын. Райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы айыл өкмөт башчылары менен биргеликте өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугуна ата мекендик буудай дааны менен камсыздоо боюнча жана 570 планы аткарып алынсын. Учурда төрт жактын өсүмү боюнча жаралган жагдайды эске алып, 2026-жылы рентабелдүү өсүмдүктү эгүү боюнча дыйкандар арасында ар кандай сунуштарды иштеп чыгып, түшүндүрүү иштерин жүргүзсүн. Райондук мамлекеттик администрациясына азык-түлүк коопсуздугуна кирген өсүмдүктөрдүн айыл чарба жерлерин мамлекеттик кайра бөлүштүрүү фондунун жерлеринде эгилген аянты такталып, маалымат берилсин. Райондук суу чарба башкармалыгынын башчысы сугат мезгилине карата даярдыктарды көрүү үчүн ички чарбалык каналдарды тазалоо жана БТК каналын жаңыртма менен бетондоо боюнча иштерди 2025-жылдын аягына чейин жүргүзсүн. Айыл чарба жерлерине сууну рационалдуу пайдалануу жана түшүмдүүлүктү жогорулатуу максатында тамчыларды сугаруу системасынын кеңири киргизүү боюнча дыйкандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзсүн. Райондук мамлекеттик салык башкармалыгынын башчысы айыл өкмөт башчылары менен биргеликте салык чогултуу иштерин жандандырып, ар бир айдын жыйынтыгы менен берилген план тапшырманын аткарышын камсыздоо жагы каралсын. Райондук шаар курулушу жана архитектура башкармалыгынын башчысы район аймагында уруксат кагазы жок мыйзамсыз курулуш иштерин жүргүзүшүнө алдын алуу жана такай көзөмөл жүргүзүлсүн. Билим берүү бөлүмүнүн башчысы окуучулардын билим сапатын жогорулатуу боюнча алгыктык иштер жүргүзүлүп, такай көзөмөлгө алынып, кошумча сабактар уюштуруп, тиешелүү иштер алып баруу жагы колго алынсын. Билим сапаты жана республикалык жалпы тестөөлөрдүн жыйынтыгын анализ жүргүзүү менен көрсөткүчтөрү төмөн болгон мектептер арасында иш алып баруу тиешелүү кызматкерлерге чаралар көрүлсүн. Жалпы билим берүү мекемелеринде окуган окуучуларды жалпы республикалык тестөөлөргө даярдоо үчүн атайын окутуулардан өткөрүү максатында жерлерде кесипкөй адистер менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, жеринде окуу курстарын ачууну уюштуруу жагын колго алсын. Балдардын коопсуздугун камсыздоо максатында видео көзөмөл коюлбаган жана интернет байланышы жок балдар бакчаларга жана мектептерге видео көзөмөл орнотуу, интернет байланышын киргизүү иштери 2025-жылдын 20-ноябрына чейин колго алынсын. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2025-жылдын 27-январындагы 795 жана 2025-жылдын 24-майындагы 5335 протоколдук тапшырмаларына ылайык 2025-жылдын аягына чейин мектепке чейинки билим берүү
менен балдарды камсыздоону 60%га жеткирүү тапшырмасы боюнча Кара Бура, Чолконбай жана Шекер айыл өкмөттөрү менен биргеликте иш алып барылсын. Район аймагында жайгашкан жалпы билим берүү мекемелеринин айланасында жашы жетелектерге карата жана алар тарабынан ар кандай кылмыштуу укук бузууларды алдын алуу максатында айыл өкмөт башчылары менен биргеликте жарандарды жүзүнөн таануучу видео көзөмөл камераларын орнотуу иштерин колго алып, үстү-үстү жылдын 1-октябрына чейин орнотуу менен толугу менен орнотуу менен Талас облустук ички иштер башкармалыгынын имаратындагы ыкчам кырдаалдар борборуна кошуу камсыздалсын. Райондук жалпы дарыгерлик практика борборунун директору балдардын өлүм көрсөтүүсүн кыскартуу боюнча райондо алдык иштер колго алынсын. Райондо жетишпеген дарыгерлерди тартуу багытында иштер жүргүзүлсүн. Райондук дарыгерлер жалпы практикалык жана ооруларды алдын алуу жана медициналык санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборуна тамак аштан уланууну жана жугуштуу ооруларды алдын алуу боюнча баардык аракеттер жүргүзүлсүн. Ачык жерде сатылуучу коомдук жайларда тамак аштардын сапатын, соода дүкөндөрүнүн сатылып жаткан продукциялардын мөөнөттөрүнө ылайык сатылуусун көзөмөлгө алынсын. Райондо эпидемияга каршы, эпизоотияга каршы чара көрүү боюнча баардык аракеттер жумшалсын. Райондо эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын башчысы айыл өкмөт башчылары менен биргеликте айыл аймакта үймө-үй кыдыруу жолу менен миграцияда жүргөн ата-энелердин балдарын жашоосун, балдарга үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу боюнча балдардын жашоосун жана балдарга үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу боюнча мониторинг жүргүзүү менен социалдык кызматтарды көрсөтсүн.